Жогорудагы X тегиздигинде O тегеректин борбору. Ал эми AOB бурчу барабар 5π/6. Эгерде тегеректин радиусу 6 бирдик болсо, А чекитинин ординатадагы координатасын аныкта. Бул жерде X жана Y тегиздиги берилген. Анда бир тегерек дагы көрсөтүлгөн. Бул тегеректин AOB бурчу, бул жердеги бул бурчтун чоңдугу 5π/6 барабар экен. Ал эми ушул тегеректин радиусу 6 бирдикке дейт. Мисалы 6 бирдик радиусу бул жери ал 6 бирдик 6 сантиметр же 6 миллиметр, 6 метр дагы болушу мүмкүн, бирдиги берилбептир. Ал эми бизде дейт ушул жерде берилген бул А чекитинин ординатадагы координатасын аныкта. Биз Y-ты ордината, ал эми X-ты абсцисса деп атайт болчубуз. Демек бул Y-дагы координатасын аныктайбыз. Y-да бул жерге туура келе турган болсо, анда бул жер канчага барабар экендигин аныктайбыз. Берилген бул тегеректин радиусу 6 боло турган болсо, демек бул жер дагы 6 бирдикке барабар. 6 бирдикке барабар. Анда биз бул А чекитинен X-га 90 градуста бир түз сызык түшүрө турган болсок, бул жерде 90 градустагы бир түз сызык түшүрө турган болсок, бул жер 3 бурчтукка барабар болуп калды. Анда бул 3 бурчтуктун бурчтарын аныктап алсак болот. Бул бурч, мисалы, бул бурч канчага барабар экендигин аныктай алабыз. Бул жерде берилген, эгерде биз жалпы бурчту карай турган болсок, бул жалпы бурч 180 градуска барабар. 180ди π аркылуу туюнта турган болсок, 180 градусту π аркылуу туюнта турган болсок, ал πге барабар. Демек, биз бул жерде бул бурчту аныктоо үчүн πден кемитүүбүз керек 5π/6. Демек, πден кемитүүбүз керек 5π/6. Анда бул жерде кемитүү амалын жүргүзүү үчүн бул жерде 6га көбөйтөбүз, алымындагы 6га, бөлүмүндагы 6га көбөйтөбүз. Демек, бизде калат бул жерде бөлчөктөрдүн бөлүмү 6, демек ал 6 боюнча калат. 6πден 5πни кемите турган болсок, π калат. Демек, бул жер π. Π негизинен 180ге барабар дедик. Демек, биз 180ди бөлүүбүз керек 6га. 180ди 6га бөлсө, ал 30 градуска барабар. Демек, биз айта алабыз, бул жердеги бизге керек болгон бурч бул жер 30 градуска барабар. 30 градус боло турган болсо, анда бул 3 бурчтуктун 3-чү жагы ал 60 градуска барабар. Себеби бул жерин 90 градус дегенбиз. Эгерде бир 3 бурчтук боло турган болсо, бул 3 бурчтуктун бурчтары бир бурчу 90 градус деп алалы, ал эми экинчи бурчун 60 градус бул жер, ал эми бул бурчу 30 градус боло турган болсо, анын жактарын аныктоодо биз 90 градустун маңдайын гипотенусту X деп ала турган болсок, бул 3 бурчтуктун бурчтары 30, 60, 90 болгондугу үчүн 90дун маңдайы X боло турган болсо, 30дун маңдайы X/2ге барабар болчу. Демек, биз мындан бул жердеги 3 бурчтукка кайтып келе турган болсок, 90дун маңдайы 6га барабар. Анда 30дун маңдайы анын жарымына барабар. Демек, 6-ны 2ге бөлсөк 3. Демек, бул жер 3кө барабар. Бул бийиктик 3кө барабар. Демек, анын Y-дагы координатасы 3кө барабар. Бул чекит 3кө барабар деп айта алабыз. Бул жерди биз А чекитин ординатадагы координатасы дегендиги үчүн ал 3 бирдикке барабар деп айта алабыз.